О, Жасмин, кандайсың? Ой, билинбей эле 10 жыл өтүп кетти го биз мектепти бүткөнүбүзгө, эй. Көз ачып жумгачактан эле эртең эле май болот, чогулабыз. Не кылабыз андан көрө? Койчу. Биздин классташтар кино тартыптыр 10 жылдык деген. Каякта болот ал? Мен барып көрүшүм керек ал кинону анда. Келбейсиң чогуу көрөлүк? Мен сени кинотеатрда күтөм анда. Давай. Мынакей менин классташтарым. Кандайсыңар, классташтар? Сон, улик тур бул сүрөтмес тур. Сүрөтмес, тур берели. Мындайраак тур алгыла. Бияка тур алсаң классташ бияка. Сон, өзүң кандайсың? Жакшы. Мени деле чакырып койсоңор болот беле, кино тартып атабыз деп кичине. Биз чалганбыз, сен просто 12ге чейин уктабай эртерээк турган да. Келет элем. Бизди ооруп калды деп айткан, ошо. Ооруп калды деп айткан ошончон. Ошого чакырган жоксуңар мени. Койгон жок сизге. Жакшы. Негизи 10 жыл мурунку болгон окуяларыбызды тарттыңарбы? Мага негизи кызык болуп атат. Кандай болду бул сценарий, кызыктуу окуялар? Мындай айтканда, өкүңөр, Садык өкүңөр мектеп учурунда сүйлөшчү. Сейилде, паркта сүйөгөр катуу болчу негизи Садык өкүңөр. Садык мындай турчу сен мындай. Мындай туруп, да. Еще раз любви признайся. Сүйүү дегенде мына учуп кетти белби? Анан тасма тууралуу. Сен жөнүндө тарттык, сага жетпей калган жөнүндө. Эмне качып кетесиң? Кимиңер үйлөндүңөрбү? Жок. Үйлөнбөдүк, үйлөнөйүн деп. Үйлөндүңөрбү? Үйлөндүк. 10 жылда. Эки балам бар деп айтып берейин. 10 жылдыкта көөркүлөрү бойдо, көөркүлөрү үйлөнгөн, үйлөлүү болуп, кыскасы 10 жылдыкка кандай келсе ошондой эле реалдый жашоодо эле алып көрсөтүп берген кино болду го деп ойлоп. Биякта дагы бир классташым келиптир. Саламатсыздарбы? Мен бул кинодо таксырдын ролун жараткам. Жашоодочу? Андай эмесиң? Жашоодо бир аз Көчөдө таксырмын, бирок көчөдө таксыр эмесмин. түшкө чейин ыйман, түштөн кийин эми билесиңер да. Болуп турат жашоодо, Бирок бул жактан дагы байкасак, татуу айым сиздин жолдошуңуз жок экен, бирок өзүңүздүн кесиптешиңизди жолдошуңуз кылып алып барыптырсыз. Менде бир эмес, экөө болот, дейинби? Эми кызыктын баардыгын көрө аласыздар өзүңүздөр. Ооба, жолдошум жок болот, бирок тандоо болот менде. Кемесин тандайм, экөөнүн кемесин, аны келип көрүңүздөр. Ооба. Эми бул жактан сизден да сурап кетпесек болбойт, Гүзе. Тасмада сиздин сүйүктүүңүз жогорку кеңеште иштеген депутат экен. Чынбы? Кинодо эле. Жашоодочу? Жок. Вот ушул кинодо мен деген раньше толук кыз болчумун. Анан деген 10 жылда баарында эле өзгөрүү болот да, ошондо 10 жылда мен келем. 10 жыл мурун ошондой болчусуңар, бирок кичине. Жок. Экөөбүз окуп жүргөндө. Жок. Но, сон чыгсадык. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Саламатсызбы? Сизди айтып кетпесек болбойт бул жака. Сиз кошунаны тандабайт дагы Адиктин сүйлөшкөн кызысыз. Сиз дагы ушундай чыгармачылык жолго, актрисалык жакта өзүңүздү сынап көрөйүн деп чечтиңизби? Жок, мен чакырды да Элдос. Анан кийин ошо көрөйүн дедим. Айзат жигитине караганда күчтүү ойнойт актер. Аз жакында бул кошунадан өтөт. Адиктин ролун ойногон Бектурдун бул девушкасы да. Бирок андан күчтүү ойнойт аябай. Бул Бектурдун досу. Кыйын. Мен Адик сизди колдоду? Ооба. Сабак берди актерский боюнча. Жакшы. Эми классташтар ушуну менен тасма бүттү же дагы тартасыздарбы? Эмкисине мени чакырып койсуңарбы?
Сиз албетте чакырабыз. Ал суроо биздин продюсер жана режиссер болуш керек. Биз го жөн эле актербыз. Буюрса болот. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, келиңиздер киного. Экинчиси тартылабы жокпу билбейм, бирок үчүнчүсү состу тартылат. Саламатсызбы, классташ, кандайсыз? Жакшы, классташты. Биз мектепти бүткөнүбүзгө билинбей 10 жыл болуптур. Мына мынтип баарыңар бутка туруп, киного тартылып, кино тартып кетипсиңер. Мен эле калып калган окшойм биякта. Эми сиз деле көрүп эле атабыз, мындай бизге караганда бат-бат чыгып атасыз. Биз мындай 5-6 ай даярданып, бир кино менен чыксак, силер бир күндө 5 жолу чыгып ийген күндөрүңөр болот. Ошон үчүн антип арманданбаш керек. Жакшы. Эми бул тасма тууралуу сүйлөшсөк, буга чейин сизди актер катары таанычу элек, анан буга чейин кыскача сериалдар тартып жүрдүңүз, Вайнер, ошол эле Байкуш дегендерди. Эми сиз толук кандуу ушундай тасма тартыптырсыз да. Канча убакыт даярдандыңыз буга? Жалпы даярдыгы 2,5 ай болду. Сценарийди баштап, команданы чогултуп, локациялардын баарын тактап, анан бардык команда менен такташып алганга чейин, бардык графиктерди туура келтиргенге. Себеп дегенде башка кинолордон айырмаланып, бул жерде баш четеги 24 актер бир площадкада жүрдү да постоянно, анын баарын графигин туура келтириште аябай оор болду. Ошентип сентябрдын ортолорунда баштаганбыз долбоорду. Акырындык менен октябрдын 25-инде старт берип, биринчи съемочный күнүбүз башталган и декабрдын баштарына бүткөнбүз. Анан монтаж, музыкасын жаздырмай, бардык нюанстар менен ушул күнгө келип чыкты да. Өзүңүздүн мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? 10 жыл. Быйыл буюрса 10 жыл болот. 10 жылда эмне өзгөрдү? Эчтеке өзгөрбөптүр ошол. Болгону кичине чач түштү, курсак чыкты, анан мүнөзүбүз бир аз токтолот экенбиз, бирок байкайм да, азыр деле мектепте кандай болсом ошондой эле жүргөн сыйын да. Менин классташтарым да бүгүн атайын классташтарын баарын чакырдым. Сценарий жазып атканда да бир 3-4 классташымдын мүнөзүн жазып кеткен бул жака. Ошолорду атайын чакырып койдум, өзүңөрдү көрүп койгула депчи. Өзүңөрдү эстегиле да? Аябай күлкүмүштүү жүрчү да. Идея ушундан. 20 жылдык бул башка экен, совсем башка экен. Мен 20 жылдыктарды алып барып келем, жакындарымдын 20 жылдыктарын көрөм. Спокойный адамдар, бала чакалуу мындай. Ай аяш, ай жакшы, ай уй, тамашалары башкача. 10 жылдыктыкы совсем башкача. Вот ошон үчүн 10 жылдык темасы мага 2 жылдан бери кызык болуп келген. Менимче аябай сонун комедия болду деп ойлоп атам. Себеп дегенде биз буга чейин предпоказ деп коет. Адамдар чогултуп көрсөтсөк, реакциялар аябай сонун болду эле. Жакшы. Демек 10 чакты адам ушунча күлүп атса, 600 адам кандай күлөт болду экен деген ой менен азыр аябай интрига болуп турабыз. Буюрса жемиштүү болсун бул тасмаңыздагы. Анан айтып кеттиңиз, 10 жылда эч нерсе деле өзгөрбөптүр депчи. Жеке жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу негизи? Жок, өзгөрүү болду элек. Анан элдин баары качан үйлөнөсүз деген суроону берейинчи. Мектепти бүткөнүңүзгө 10 жыл болуп кетиптир. Үйлөнөйүн деп эле ниетти коюп атам, бирок болгону элдин баары уже тамашалап бүтүштү. Кино анан кассасы жакшы болсо үйлөнөсүң да дегенсипчи. Ушундай экен да, биздин чыгармачыл адамдардын чөнтөгүндө эч качан акча турбайт экен. Тапканыбыз жакшы болгону менен коротконубуз да жакшы болуп, мисалы, ар дайым бир чоң нерсеге деп чогулткан акчаңды бир долбоор кызык болуп кетет да ишке ашырып бересиң. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз билет, биздин YouTube каналда биздин берүүлөрдү көрүп жүргөн. Биз ар дайым өзүбүздүн каражатыбыздан тартып, элге тартыла беребиз да. Бул кинонун дагы канча бир чачын өзүм чөнтөгүмөн жабышым керек болуп калды. Ошон үчүн азыр банкротмун. Ошон үчүн урматтуу туугандар, 3-үнөн баштап барыңар кинотеатрга келсеңер, эгер касса жакшы чыгып, мындай кинотеатрдан мындай кино өзүн актай турган болсо, анда мен сөзсүз үйлөнөм. Демек, ушу кинодон көз каранды болот экен. Көз каранды, ооба. Саламатсызбы? Тасмага тартылыптырсыз. Жаңы жаш состав менен тасмада ойногон кандай экен? Кыйынчылыктар болдубу, оорчулуктар? Кыйынчылык болгон жок. Тескерисинче мен бул көп жаш балдардын арасынан өзүмө дагы көп нерсени үйрөнүп алдым. Анан өзүм билген нерсени дагы чоң тең бөлүшүп да үйрөтүп алдым. Көбүнчө. Өзүңүздү жаш сезип кеттиңиз. Негизинде болот экен, могу жаштар менен иштеген башкача болот экен, такыр башкача. Анын үстүндө тиги келинчегим дагы, менин келинчегим бияктын классташтын кызы болот да. Күз каяка отурат? Тигине Күзү. Ал да келинчегим болуп ойноп, анан негизи эле жаштар менен иштегенде өзүңдү съемочный площадкада аябай эле жаш сезет экенсиң, аябай эле молодец сезет экенсиң. Жакшы. Саламатсызбы? Сиз мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? 27 жыл болду. 30 жыл болоюн деп калыптыр, Негизи ушу мектепти бүткөндөн кийин 10 жылдык менен 20 жылдыктын кандай айырмалары бар экен? 10 жылдыкта эми мен бара албай калгам. Как раз Казанга биз гастролго кеткенбиз, бирок акча чогултуп, балдар, кыздар барган, анан алар
10 жылдық начар эле болуп калды, баары эле бала ойдон экен деп мындай нааразы болушканда, анан 20 жылдыкта өзүм чогулттум. Эми кыздар, балдар болуп чогулттук. 20 жылдык жакшы болду. Сагынышып калат экенсиң, баягы көптөн бери көрө элек классташтарды көрдүк, чоңоюп, балалуу жакалуу болуп, анан балдары да чоңоюп, уже сый болуп калат экенсиң да. Бул тасмада сиз бир жогорку кеңеште иштеген депутаттын ролун аткарыптырсыз да, бир жаш сүйүктүүңүз болот экен, жаш келинчегиңиз болот экен, Кандай болду негизи? Депутаттын ролун ойногон, жаш кыздын жолдошу болгон кандай экен? Могу тасмадачы негизи, могу тасмада 10 жылдыкты өткөргөн балдардын баарын башынан өткөн окуясы бар. Анткени ар бири ошол жактан жана сценарий жазылып атканда дагы ошол 10 жылдыкта болгон окуялардын баардыгын жазып өтүп да, камтылган да. Анан ошол жерде дагы мисалы үчүн жанакы азырынча айтпай отурганчы, лучше көргөн жакшы да, чын айтайынбы. Эмнеге ичинде жанакы кээ бирөө жанакы бирөөнүн аялы менен баягы мектепте окуп жүргөндө классташ кыз менен баягы балалык сүйүү деп коет го. Ошол сүйгөн менен тиги жигит экөө кызганып кетип, урушуп кеткен ушундай окуялар толтура. Анан дагы бир өрттөнүп кеткен. Аябай кызыктуу. 10 жылдыгыңызга баргансызда өзүңүздүкү. 10 жылдыкка мен да жетишпей алгам. Анткени чыгармачылык иши болгондон кийин биздики ошо 10 жылдык болуп аткан маалда биздики спектакль болуп калып, ошо менен чыга албай алганбыз да. Анан 10 жылдык бүткөндөн кийин биздин балдар өткөрүп бүткөндөн кийин анан мен кетиш. Демек сиз мурдагы барбай калган 10 жылдыгыңызды ушул тасмада өткөздүңүз. Кинодон өткөрдүм, бар. Ал жагы бар. Тасма башталганга чейин Манас Алыкулов менен Мыктыбек Мукаев элдин маанайын көтөрүп, тамашага салып жатышты. Залда аялынан корккон эркектер кол көтөрүп койсуңарбы? Сен деле көтөрүп койсуңбу? Алар көтөрбөйт, алар уруксат сурап анан көтөрүшөт. Көтөрсөм болобу деп. Жакшы, неме Максат деген оштук акабыз бар го? Максат Усеновбу? Оштогу жалгыз орусча сүйлөгөн киши болчак болотчу. Көзүнөкө күндө үйдө жатып алып ойлонуп жатырчы, биз качан деп. Кандай максатта жаптыңар эле ошондо? Айта берек, кечикпей. Экөөбүз бир үйдө жашайбыз. Жаттык эле дегенде башкача болуп кетти да. Эми сен оюң ушундай экен да, Манас. Мыкын да ою ушундай. Мына минтип тасма дагы башталды. Биз да сени аябай сагындык, Данчик. Эртең буюрса эми 10 жылдыкка чогулабыз биз. Жалко, сен келбей калат экенсиң. Да, кстати, сонун жаңылык бар. Пландар өзгөрүлдү, билет алдым через Турция. Кудайым буюрса, эртең келип калам 10 жылдыкка. Баарыңар келгиле, классташтар. Силерге бир сюрприз бар. Аяшкалуу болгон окшойбуз, Тату эмне чыгып кетти группадан? Чо-то ойлонбой сүйлөп алдык окшойт, Жиңде болчу. Я про встречу. Данчик жалгыз келбейт. Тату да жалгыз барбаш керек. Ошон үчүн парочка болуп барып келет. Серьезно же тамаша болуп атасың? Же серьезно тамаша болуп атасың? Тамашасы жок. Данчик точно жалгыз келбейт. Левый аккаунттан көрүп алып. Кандайча? Кайсы левый аккаунт? 10 жылдык Манас ачыкпанада болчу. Мына бизде Айба барды, Айба, бирок сен менен койчу. Кел тапшыр. Өзгө эле бата берип койчу. Ойлойбуз эми. Тасмада классташтардын чыныгы достугу, сүйүүсү, окуучулук күннөрү жана 10 жылдыкта болгон кызыктуу окуялары менен коштолду. Жалп көрсөтүүдө адатка айлангандай тасма соңунда тартуучу топ сахнага чакырылып, эл менен кененирээк тааныштырылды. Гурди Исламова, Айзат Аскарбекова, Чотонова Айбери, Нуркыз Токтогонова, Лайфушка, красавчик Султан Курбаналиев, Руслан Жарматов, Садык Сышанбайұлы, Султанов Чыңгыз. Сиз сүйлөшкөн кызыңыз, сүйүктүүңүз тасмага тартылыптыр. Колдоо көрсөтүп атасызбы? Албетте. Кандай болуп атат? Поддержка тээп, молодец, у тебя все получится, все классно деп айтып атам.
болушуң керек. Ошончо айткам бир жолу. Жаңа эле тасмадан чыкты, кандай болуптур негизи? Жактыбы сизге? Аябай жакты. Мындай бизде негизи кыргыздар кино тарткан өзүбүздүн спецификабыз бар да. Биз деген бир эле кинодо мисалы үчүн күлдүргөн дагы билебиз, анан кишини ыйлаткан дагы билебиз да. Жакшы тартабыз да негизи. Ошондуктан кино сонун болуптур. Сизге жактыбы, көңүлүңүздө жок? Сонун болуптур. Айзат жакшы ойноптур, ишенип кеттим мындай. Ушундай дагы кыздар жашоодо барбы деп. Ошо кыз мен. Ошо. Эми көпчүлүккө кызык болгон суроону берип кетпесем болбойт. Качан той? Ачыкка чыктыңыздар мына. Эми качан той болот? Буюрса ушул жазында. Буюрса. Жазда. Аз калыптыр. Азыр кыш. Буюрса жазында даярданып атабыз азыр. Азыр мен деген эме кылып атам. Акча чогултуп атам. Кол сураганга тойго чогултуп. Ооба, анан кийин буюрса жазында. Ошон үчүн эл сомуңуз кидой деп койгула, биздин тоюбузду көрүңөр келсе дейбиз. Айзат, айтсаңыз, сүйүктүүңүз романтикпи? Ооба. Демек колундагы өзгөчө сурайт болушуңуз керек. Ооба. WhatsApp'тан жазып коем, эч ким WhatsApp'тан колун сурай элек да. Мен ошо жазып коеюн деп атам да, оригинальный болсун депчи. Макул, анда сиздердин жакшылыктарыңыздар тоюңузда көрүшөлү, э? Ооба, куттуктайм сени. Обязательно. Айзат, молодец. Куттуктайм. Мынакей классташтар менен болгон 10 жылдык жолугушуу дагы соңуна чыкты. Баарыңыздарды мынакей ушул тасмага чакырабыз. Анан дагы сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум.